Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн Япония, Гана Республикасы, Испания королдугу, Молдова, Шри-Ланка Республикасы жана Бахрейн королдугунун атайын жана ыйгарым укуктуу элчилеринин ишеним грамоталарын кабыл алды. Мамлекет башчысы ар бир элчини жеке Кыргызстандагы дипломатиялык ишмердигинин башталышы менен куттуктап, алардын кесиптик тажрыйбасы өлкөлөр ортосундагы мамилелердин өнүгүүсүнө көмөктөшөрүнө ишенимин билдирди. Президент Сооронбай Жээнбеков дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн жаңы башчылары менен өлкөлөр ортосундагы кызматташуунун азыркы абалын жана артыкчылыктуу багыттарын талкуулап, кыргыз тараптар соода-экономикалык, маданий-гуманитардык, саясий чөйрөлөрдө жана ошондой эле инвестицияларды тартуу жана ишкерликти колдоо маселелеринде эки тараптуу байланыштарды кеңейтүүгө кызыктарлыгын билдирди. Ошондой эле эл аралык уюмдардын жана интеграциялык бирикмелердин алкагында өлкөлөр менен мамилелерди тереңдетүүгө даяр экенин баса белгиледи. 2020 жылдын 1-январынан тарта Кыргызстанда ташып келинген автоунаалардын бажы төлөмү 11 эсеге көбөйөт. Бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматынын басма сөз кызматы билдирет. Ведомствонун маалыматына караганда 2030 жылдын 31-декабрында жеке адамдар тарабынан колдонуу үчүн үчүнчү өлкөлөрдөн ташып келинген транспорт каражаттарына болгон бажы алымдарынын жеңилдиги бүтөт. 2020 жылдын 1-январынан тарта Евразия экономикалык комиссиясынын 2017 жылдын 20-декабрында кабыл алынган чечими менен бекитилген Кыргызстанда жеке адамдар үчүн транспорт каражаттарына киргизилген тарифтер күчүнө кирет деп кошумчалады бажы кызматынан. Алсак 2009 жылы чыккан Toyota Camry автоунаасынын бажыдан өткөргөн баасы $1250 болсо 2020 жылдын 1-январынан тарта $13.600 AQD болот. Президент Сооронбай Жээнбеков Түрк академиясынын президенти Дархан Кыдыралы менен жолугушту. Жолугушууга Түрк академиясынын өкүлү профессор Кыдыралы Кункубаев катышты, деп билдирет президенттин аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү. Билим берүү жана илимий изилдөөлөр чөйрөсүндө кызматташуу тууралуу пикир алмашуу болду. Мамлекет башчысы 2018 жылы Чыңгыз Айтматовдун 90-жылдыгына арналган иш-чараларды өткөрүүдө жана Манас эпосунун кеңири жайылтууда көрсөткөн көмөгү үчүн Түрк академиясына ыраазычылыгын билдирди. Сооронбай Жээнбеков ошондой эле түрк тарыхы, маданияты жана түрк тилдүү элдердин улуу инсандарына арналган эл аралык конференциялар, форумдар жана семинарларды өткөрүү боюнча академиянын активдүү ишин белгиледи. Маданий-гуманитардык кызматташуу маселелери өлкөлөр ортосундагы эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүүдө чоң роль ойногонун баса белгиледи. Түрк академиясынын президенти Дархан Кыдыралы Кыргыз Республикасынын президенти Түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташуу кеңешинин төрагасына академиянын азыркы ишмердиги жана алдыга коюлган артыкчылыктуу пландары тууралуу айтып берди. Билим берүү жана илим министри Каныбек Исаков, IFS эл аралык каржылык корпорациянын өкүлдөрү Петю Николов, Салтанат Алымкулова жана Нассер Массоудту кабыл алды. Аталган министрликтин басма сөз кызматынан кабарлашкандай, жолугушууда тараптар мамлекеттик жеке өнөктөштүк негизинде мектептерди куруу жана реконструкциялоо долбоорунун алкагында жүрүп жаткан жумуштарды талкуулашты. Долбоорлордун негизинде Кыргызстандын Бишкек жана Ош шаарларында 20 жаңы мектеп куруу пландалган. Азыркы учурда эки шаардын бийлиги билим берүү мекемесин куруу үчүн жер тилкелерин бөлүп берген. Жакынкы 6 айда IFC эксперттери мектеп куруучулар ар бир тилкенин жайгашуу ордун, техникалык экономикалык негиздемесин эске алуу менен мектептердин курулушуна кетчү каражатты аныктап чыгышы керек деп айтылат маалыматта. Долбоордун ишке ашуусуна кеткен каражатты IFC эл аралык каржылык корпорациясы берет. Техникалык жана башка талаптардын негизинде мектепти салып пайдаланууга берүүгө милдеттүү. Опера жана балет театрынын солисти Фарук Садыркулов Сочидеги 7-эл аралык балет артисттеринин Жаш дүйнө балети 2019 сынагында 3-орунду ээледи. Бул тууралуу Кыргызстандын маданиятына эмгек сиңирген ишмери Досмат Садыркулов билдирди. Анын айтымында аталган конкурска 15ден ашык өлкөнүн бийчилери катышкан. Сынакка 10-15ден ашык өлкөдөн бийчилер катышты. Биздин опера жана балетти оңдоо иштерине байланыштуу конкурска даярдануу кыйынга турду. Ага карабай биздин балабыз 3-орунга татыды. Кыргыз балети үчүн өтө кубанычтуу жаңылык, деди Садыркулов. Фарук Садыркулов конкурска чейин 2 ай өргүүгө чыккандыктан сынакта бийлөө кыйынга турганын айтты. Ал белгилегендей, 1-орунду Новосибирск жана Москванын бийчилери ээлеген, кийинки орунга Армения менен Казандын солисттери татыган, 3-орунга Япония менен Италиянын солисти жана Фарук Садыркулов татыган. Кыргызстандык бийчи аталган конкурска бийдин 7 түрүн тартуулаган.
Билим берүү жана илим министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, 2016 жылы бүткүл дүйнөлүк банк Кыргыз Республикасынын сейсмикалык коркунучтуу баалоо долбоорун жүргүзүп, анын алкагында Ферган ысык ата сынактарында жайгашкан жана 7,5 балл болгон жер титирөөдө эң көп курман булууларды жана бузууларды алып келе турган 12 район аныкталган. Дүйнөлүк банк тарабынан эл аралык илимий методдор колдонулуп, 12 райондогу 300 мектептен имараты изилденип, 10 мектеп тандалып алынды. Долбоордун негизинде сейсмикалык туруктуу, энерго үнөмдүү, санитардык жана гигиеналык талаптарды эске алуу менен жаңы 6 мектеп салынып, дагы 4 реконструкциядан өтөт. Учурда техникалык, экономикалык жана долбоордун сметалык негиздемесин даярдоо үчүн консультациялык кызматтарда тендер жарыялоо жумуштары аткарылып жатат, деп кошумчалашты министрликтин басма сөз кызматынан. Кыргыз Республикасы менен эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын ортосунда Кыргызстанда өзгөчө кырдаалга туруктуулук жогорулатуу долбоорун каржылоо боюнча мыйзамы 2009 жылдын 29 январында ратификацияланган. Кыргыз эл артисти Нуржамал Табалдиеванын чыгармачылык кечеси белгиленет. Бул тууралуу Кыргызстандын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалымат кылайык, 2019 жылдын 10 октябрында Токтол Сатылганов атындагы Улуттук филармонияда Кыргыз эл артисти Нуржамал Табалдиеванын сахнадагы 50 жылдык жазым келчи аталышындагы мааракеси өтөт. Ал 1969 жылдан тартып ушул күнгө чейин Токтол Сатылганов атындагы Кыргыз мамлекеттик филармониясында эмгектенип келет. Ал кең диапазондуу коңур үнү менен көптөгөн ырларды аткарып, Кыргыз Республикасынын атынан Япония, Швеция, Швейцария, Бельгия, Франция, Тунис, Вьетнам, Камбоджа, Лаос жана башка өлкөлөрдө гастролдо болуп, кыргыз маданиятынын таанылуусуна зор салымын кошкон.